Назарыңыздарда ачык сөз программасы алып баруучусу мен Перизат Каденова. Саламатсыздарбы? Студиябыздын кезектеги мейманы Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Топчубек агай, саламатсызбы? Арыбаңыз. Алгач биздин студияга куш келипсиз. Убактыңызды бөлүп келгендигиңиз үчүн биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан агай, алгач эле ушул сизге бере турган суроом, 90-жылдары демократия деп кыйкырып чыккан адамдардын бири сизсиз. Анан Акаевка дагы ак калпак кийгизип, башына Бакиевдин башына да ак калпак кийгизип келгенсиз. Анан ошо арадан 20 жыл өттү. Анан айтсаңыз, ушул кыргызга баягы ак калпак жарашкандай демократия жарашат бекен? Перизат кызым, эгер деле мамлекет башчыларынын өздөрү чыныгы бир адилеттүү, ыймандуу, демек чыныгы демократ болсун да албетте жарашат. Себеби дегенде акыркы бир 20-25 жылдын ичинде биз демократия курабыз деп 2 эмес 3 жолу революция жасадык. Бирок тилекке каршы демократия дагы эле, демократиянын көп жагы бизден өтө алыс. Анча-мынча үлүштөрү бар. Ал эми кыргызга жарашат бекен деген абдан бир жакшы сөз айттың. Ошо кыргызга жарашкан ушул да. Манас эпопеясында Манас атабыз 3 жолу шайланып атат. Аны эч ким жогору жактан президентпи, башка өкмөт башы дайындаган эмес. Аны эл шайлаган. А дегенде мисал бурунга барган 84 жигиттер аны хан көтөрүп алышкан. Андан кийин анан жалпы элдик шайлоого түшкөн. Бир орунга 3 киши, 3 талапкер болгон. Жаштар Манасты ошондо 14-15 эле жашында болгон. Ал эми аксакалдар болсо анын атасы Жакыпты, Жакып хан болуп турат да, кайрадан анан а кишини көрсөтүшөт. Ал эми атактуу акылман, теңдеши жок улуу баатыр бабаларыбыздын бири Казактын Айдарканы өзүнүн көкчөсүн көрсөтөт. Демек сиз менен биз жана кээде апыртып, жапыртып, көбүртүп, ашыртып туура эмес айтабыз. Атандаштык шайлоо ошол бир 20-21 кылымда эле келген деп андай эмес. Көрдүңүзбү, миңдеген жылдар бою мурда демек кыргыздарда дагы ошол атандаштык шайлоо болгон. Демек башкача айтканда бир орунга 3 киши көрсөтүлгөн. Ошондо дагы азыркыдай эле жанагы шайлоо тобу болгон. Калыстар тобу. Шайлоо комиссия деп коебуз го биз. Калыстар тобу болгон. Ошондо дагы бюллетень болгон экен. Мисалы, ак таш, көк таш, сары таш дейли. Дагы бир нерсеси, бүгүнкү дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө ошол шайлоо кыйыр түрүндө өтөт. Түз шайлоо бар. Мисалы 18-ге чыккан адамдардын баары шайлоого укук барлардын бардыгы шайлоого катыша турган түз шайлоо деп коет аны. Экинчиси тигил топ, бул топ өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберет. Сен барып баланчаны шайлап келесиң деп. Аны кыйыр топ деп. Это косвенные выборы. Манас бабабыздын эң байыркы заманында ошондой кыйыр шайлоо болгон экен. Ал эми 3-чү жолу Манас атабыз өзү кыркуруу кыргыздын улуу хандары жана баатырлары. Кыркуруу кыргыз дегенде эле 40 уруу хандык чакан мамлекет деп билиш керек. Ошол 40 хандыктын барын башын бириктирип, кече ынтымагы жок. Кээде бири-бири менен кечеүнкү бугу менен сарбагыштай салгылашып жүргөн хандыктарды бирөөлөрүн бал тилге салып дипломатиялык жол менен, экинчилерин бийликтин мындай каары менен, үчүнчүлөрүн дагы башка жолдор менен чыгып көндүрүп, улуу бирикме, конфедеративдик улуу бирикме мамлекет түзгөн да Манас бабабыз да. Ошондо чоң казаттын алдында кең таластын өрөөнүндө Манас атабызды 3-чү жолу ошол хан кылып шайлаган экен. Анда жөн эле бир 5-6 уруунун ханы эмес, Кыргыз Атбай дегендин
анда элестетип көрүңүз, азыркы Саян Алтай тоолорунан Орол Абескунга чейинки тетиги Кырымда Манастын доосу Коёналы деген хан турган. Ала тоо ал эми Кең Кашкардын ары жагы, Кемалайдын бери жагында Кыргыздын дагы бир канаты Элемандын эр төштүгүнүн кыпчактары турган. Мына ушундай чексиз мейкиндикте улуу ата мекенибиз болгондо байыркы заманда. Демек, ошол заманда демократиянын чыныгы бир үлгүсү болгон экен. Анда кечегидей, бүгүнкүдөй, бүгүн деле жалаңыра Кыргызстан эмес, көп эле өлкөлөрдө бурмаланып кетип атат. Добуштарды акчага сатып алып атат. Анда дегеле бир коррупция дегендин жыты болбосо керек. Ал бул сөздү укканда эмес, бирөө ойлоп табаган эмес, ошол кимди кааласа ошого добушун берген. Ушунчалык таза шайлоолор болгон экен да. Мен ошону эңсеп атам азыр дагы. Мына сиз жогоруда айтып кеттиңиз, баягы биздин Манас атабыздын баягы хандыкка кандай келгендигин, шайлоо тууралуу жана мына демократия деп алгачкылардан ошо сиз болуп чыккансыз. Анан ошоки бизге бул жака Дастан Сарыгулов келгенде ошо батыштын демократиясы Кыргызга жарашпай келет дейт да. Туура эмес дейт. Анан сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол демократия болуу менен кандай катачылыктарды, кемчиликтерди көрө алдыңыз? Эми ал Дастан мырзанын өзүнүн пикири. Перизат кызым, бул дүйнөдө 7,5 миллиард адамзаттын жалпы адамзатка тиешелүү жол жоболору бар. Жалпы адамзат ойлоп тапкан, кабыл алган, көпчүлүгү кабыл алган ушундай бир мыйзам ченемдер жана жоболор бар. Экинчиси, ар бир мамлекеттин, ар бир уруунун, элдин өзүнүн да бир өзгөчөлүгүнө жараша дагы бир нерселер бар. Ал коомдогу адам менен адамдын, улуулар менен кичүүлөрдүн, аял менен эркектин бүт коомдук эң бир керемет мамилелери. Эгерде ошол мамилелер болсо, ызат урмат болсо, адилеттүүлүк бир жол жоболор боротоло орногон болсо, анда бул элде, бул өлкөдө ошо чыныгы демократия бар. Ошондуктан демократияны өтө эле бир 3-4 эле нерсеге алып келип, анан аны кысып, аны байкуш кылып, демократия ушул экен деп, демократиянын бир сөзү менен айтканда эң бир татаал жагы ал адамдардын арасындагы ошол мамиледе. Бийликтегилер менен жөнөкөй адамдардын арасындагы. Бийлик менен элдин ортосундагы мамиле. Коом менен ал мамлекеттин ортосундагы. Кыскасы, мына ошолдой мамиле менин оюмча азыркы күндө 215 мамлекеттин бир-экөө өчөн деле бар деп мен кээде байкап сүйүнүп коем. Демократия дегениңиз деле бир заманда бир өлкөлөрдө бир акылмандар ойлоп таап, анан ошол эле боюнча какайып эле эч өзгөрүлбөй эле тура бере турган бир нерсе деп дагы ойлобош керек. Демократия деген турмуш өсүп атабы? Турмуш уламдан улам бир жаңы нерсе алып келип атабы? Перизат кыз, сен улам айтып аткан, мүмкүн аларда демократия деген алдыга кеткендир. Ошон үчүн өсүп өнүгүп атат алар. Сиз жогоруда демократияны түшүндүрүп кетпедиңизби? Анан ошондой азыр бизде коррупция өтө бычалып кеткен, билесиз. Ошо коррупциянын айынан элдин жашоосу оордуктап, ошо коррупция менен күрөшө албай, Бакиевдин убагында дагы, Акаевдин убагында да үй бүлөлүк башкаруулар болуп, ушундай болуп келбедиби? Анан негизи эле ушул жана сиз айткан демократиянын жакшы жактарын биздин Кыргызга ылайыкташтырылып, мындай кандай кылып сиңимдүү кылып жеткизсек болот элге? Перизат, бир жагынан коррупция деген сөз кыргызча бул эми уурлуктун өзгөчө бир түрлөрү. Уурлуктун кайсы түрлөрү? Мамлекеттин казынасына кол салуу уурлук. Элдин жонунан байып, элдин эсебинен элди тоноп байыбы. Демек, бир сөз менен айтканда,
бийлигин пайдаланып, бийлигин өзүнүн жеке кызыкчылыгына, жеке чөнтөгүнө буруп пайдаланып ошол коррупцияга алып келет да. Бул байыркы замандарда өзгөчө кыргыздарда болгон эмес деп мен жана айттым. Ал эми бүгүнкү адамзатта ошол коррупция ноль болгон мамлекетти билбейм, тилекке каршы. Бүгүнкү адамзаттын, бүгүнкү мамлекеттердин күчү жетпей жатат. Коррупцияны тукум курут кылганга күчү жетпей жатат. Эмне үчүн? Себеби дегенде өкмөттүн мыйзамдарына караганда жанагы коррупционерлердин ойлоп тапкан жолдору мыйзамды буйтап андан дагы бир кексе жолдорду таап, ошондой Америкаңызда деле, Францияңызда деле ошол күнүгө күн алыс эле айтып атат. Орусияны айтып эле коелучу. Орусия айткан деле миллиардтарды. Жана Васильева деген бир катынды кармашкан булар. Коргоо министринде экен. Бир эле аял, эми катын дегенде перизат. Манаста катын деген өзү ханша деген мааниде жүрөт. Ошол бир катын Васильева деген 6 миллиардты уурдап кеткен экен. Көрдүңүзбү? Ал Орусия бородо коррупцияга тунуп калган. Ал эми Кыргызстанда болсо, менин оюмча, бийликтеги турган партиялар да бар. Мен Кыргызстанды түрө кыдыргам ошондо. Баткенге чейин барып келгем. Кээ бир партиялар өтпөйт болчу. Ачыгын айтайынбы? Мисалы арнамыз. 5-10 күнүн ичинде ушул Орусиядан башка жактан ушунчалык көп акчаларды алып келип, анан кийин анан ошондуктан мен революциянын эртеси 10-жылы ошо май-июнь айларында отуруп, анан жанагы бийликти тазалоо деген мыйзам долбоорун иштеп чыктым эле. Люстрация деп коет го батыштын сөзү менен айтканда. Аны мен ойлоп тапкан эмесмин. Перизат. Ал кандай? Перизат кызым. Ал жанагы дүйнөлүк социализм кыйраганда эң биринчи шунчалык ийгиликтүү Чехословакияда колдонулган экен. Анан Венгрияда, Польшада, кийин могу Прибалтика кичинекей чакан мамлекеттер бар го. Мына ушуларда да Украинада киргизебиз деп аракет кылышып атат. Мурда да аракет кылган болбой калган. Мамлекет деген дайыма сөймөгөн кезеп туруш керек. Мыйзамдары менен. Бир эле жок дегенде бир экөө болуп калдыбыз. Шап кармап туруп анан кийин бүтүндөй элдин алдында соттоп туруш керек. Кана ошол нерсе. Бизде ошо мыйзам бар, бирок иштебей жатпайбы? Мыйзам бар иштебейт, себеби дегенде анын бир эле негизги себебин айтсаңыз, коррупция деген өзү калайык калк, бийлиги жок адамдар аны жасай албайт да. Бийликтеги адамдар жасайт да. А бийликтеги адамдар өздөрүн анан кийин жок кылмак беле. Кептин бүт бардыгы иштетпей, сен айткан эң сонун, эми укмуш болбосо дагы жакшы мыйзамдар бар. Аларды иштетпей жаткандар ошо бийликтин адамдары. Себеби дегенде алар өздөрү ошол баткакка батып калган. Жанагы мен сунуш кылган люстрацияны өткөрбөй койгондор дагы ошолор. Себеби дегенде алар ойлоду. Мына азыр ушул күнгө чейин мына 4 жылдан аштыбы? 4 жылдан ашты. Ошол менин долбоорумду 4 жыл эзип, бул жагын жонуп, тиги жагын геркип, кыркып отурушуп, ушул күнгө чейин ал элек. Ал элек. Эмне үчүн? Себеби дегенде жогорку кеңеште ар бир партияда так ошол сен айткан коррупцияга малынып калган, батып калган адамдар. Мен жакында эле баш прокуратурадан ошолордун фамилиясын алдым. Жакында дагы биринчи тактайм. И өкмөттө дагы бар. Сот прокуратураңызда, депутаттардын арасында, өкмөттүн ичинде, жергиликтүү бийликте мурдатан кылмыш иш козголгон, бирок кылмыш иш токтоп калган, депутат болуп кеткен, бийлигинин күчү менен ошол мыйзамга баш ийбей, мыйзамдын күчү жетпей жатат аларга.
Мен ошон үчүн азыр эми элге мүмкүн силер аркылуу кайрылайын деп атам. Мүмкүн ушул айда дагы бир нерселерин тактайм. Себеби дегенде мен элге жарыялайын деп атам. И ошолорду ачык эле фамилиясын айтып туруп эметейин деп атам. Өз ыктыярыңар менен кетип калгыла. Бирок дагы менин бир жагы аксакалдык милдетим, жарандык ыйык милдетим мына ушунда болуп турат. Андан башка менин эмне бийлигим бар? Мен аларга кантип таасир берем? Мен элиме, журтума кайрылышым керек. Ал партиянын идеалдарын, анын устав программасын колдобойт да. Андан алыс да. Ал эптеп эле ушул депутат болуш үчүн ошол партиянын тизмеси. Ал партиялардагы бузулганда ушуну айтайын деп атам мен. Тилекке каршы. Сиз жана партиялардын шайлоосу тууралуу айтып кетпедиңизби? Кандай жол менен өткөндүгү? Анан биз жакында ушу 2015-жылы партиялардын шайлоосу келип атат. Анан биометрикалык маалымат ошолорду топтоп биз таза шайлоо кылабыз деп жатышпайбы? Ушуга болгон сиздин көз карашыңыз кандай? Таза шайлоо өтөбү Кыргызстанда же болбойбу? Жок, мен кескен айтайын. Келерки жылы мүмкүн мурдага караганда бир аз тазараак өтөр. Ылайым ошондой болсун. Бирок дагы ушунча сормо сазга, коррупциянын сормо сазына батып калган өлкөдө демократиялык шайлоо 100% жакшы болот деп эч ким айта албайт. Мен да айта албайм. Мен ишенбейм ага. Себеби дегенде ошол эле коррупцияга малынып калган, добуштарды сатып алып эптеп депутат болгондор, же болбосо бийликтеги отургандар, ошол бийликтеги депутат жолду ачып берген адамдар көп да. Мисалы шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Жергиликтүү жол болсо башка бийликтеги отургандар, өздөрү депутат эмес, ошолорго сүрөгөн, жардам берген, алар көп да. Мүмкүн ал 100 000 деген адамдар. Биометрика дегенден ал эмне жөн эле бир маалымат да, бир зат. Бизде ушундай акыркы бир 20 жылдын ичинде эчен жолу паспорттарды алмаштырышты. Бу дагы бизнес болуп кетти да. Анысыңарында эле жана биометриялык эме ушунун оозун толтуруп кээ бирлер айтат, кокуй ушул келерки жылдын эмеси таза өткөрөбүз дегендей мындай. Эми таза өтсүн, аны ким каалабайт? Бирок дагы чындык деген, ачуу чындык деген бар да. Силердин тетигерде калемпирди илип коюпсуңар, атам калемпирди. Ошол калемпирде ачуу чындыкты ачыш керек, айтыш керек ошону. Бул бийлик турганда, бул шумшуктар турганда, бул шүдүңгүттөр турганда, шүдүңгүттөр, шумшуктар бийликтин 80-90%-ын ээлеп турат азыр. Мен айтып атам, бул ушул эле адамдар кайра бийликке келип, кайра депутат болуп калса, анда Кыргызстан оңолбойт. Менин пикиримде, бүгүн бери жагы 70%, мүмкүн ары жагы 90%-га чейин бүтүндөй шүдүңгүт, шылуун уурлар отурат. Ал эми тескерисинче, эртең бир күнү Кудай жалгап, келерки шайлоодон, мисалы, ошо тескерисинче бир жок дегенде конституциялык көпчүлүк деп коет го, 70% ошондой адамдар келип калса, мейли 30 адамдар жана шумшуктөр болсун. Ошо берки 70 адам уландан улам сүйлөп отуруп, азайтып отуруп, анан ондогон жылдардан кийин анан Кыргызстанды 99,99% таза шайлоого алып барышы мүмкүн. Мисалы, Германия биринчи дүйнөлүк согуштан кийин ушунчалык алсырап кыйрап турган учурда Отто Бисмарк деген булардын улуу кол башчысы болгон. Ошол киши айткан экен дейт. Жакшы мыйзамдар болуп мамлекетте, ал эми шылуундар жаман жетекчилер болсо, жакшы мыйзамдар болуп, бирок жаман шылуун жетекчилер болсо, ал өлкө алдыга кетпейт дейт. Тескерисинче, мейли начар мыйзамдар болуп, бирок эң мыкты таза жетекчилер болсо, ошо таза жетекчилер өлкөнү алдыга сүйрөп кетиши мүмкүн деп койгон экен. Мына ошол улуу сөз Кыргызстанга түздөн түз тиешелүү. Атамбаев мына бир эмес бир нече жолу мен бийликтен калбайм деп айтып келатат. Анан
Айрым бир себепчилер бул президенттиктен кетип, бирок конституцияны өзгөртүп, өкмөт башчыга көбүрөөк укук бердиртип, өзү өкмөт башчы болуп кайра бийликке келиши мүмкүн деп айтып жатышат да. Анан буга сиз кошуласызбы? Эми Алмаз мырзанын алете шайлоонун карааны элес буластагы көрүнө электиле ушинтип уламдар улам былтыр айткан эсимде, өткөн жылдын аягында да айтты. Мынтип айтып, мен мисалы муну айтуунун кажаты жок болчу. Мисалы Америка Кошмо Штатында азыр эки адамдын кадыр баркы ушунчалык бийик экен. Мен тамаша кылып өзү түп катасы аксыдан деп коем. Барак бабамдын чөбөрөсү деп коем. Ошол Барак Обаманын эмес экен, анан Хиллари Клинтондун кадыр баркы ушунчалык экен да. Хиллари деген өзү абдан акылман аял. Күйөөсү президент болуп турганда жанагы бир шайтан кыз менен чапталышып кетип, анан аны импичмент менен кетиребиз деп эметкенде, сотко барып 5-6 саат тикесинен тик туруп өзүнүн күйөөсүн тиги Клинтонду коргоп калганда, мына ошол кишиден эчен жолу сурады. Келерки шайлоодо катышасызбы деле, али алыс. Акылман аял экен деп койдум. Онду кебилбей айтат. Али алыс шайлоого чейин. Шайлоого бир жарым жыл калганда сурасаңар, анда бир жарашат эле деп койду. Көрдүңүзбү кандай нерсе? Өзүнүн ар бир нерсенин өзүнүн убак сааты бар. Ал эми дагы бир 2 жылдан кийин боло турган шайлоого мен катышпайм, анан катышам деп эле айтуунун эмне кажаты бар? Мен муну жактырбайм. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Социал-демократия партиясы азыр бийликтин басымдуу көпчүлүгүн ээлеп турат. Эртеңки парламенттик шайлоодо дагы эле ошолор көпчүлүгү шайлоо комиссияларында болот. Шайлоонун тагдырын чече тургандардын көбү ошол жакта отурат. Алар бүгүнкүдөн дагы кандай жол менен болбосо дагы социал-демократияга биринчи орунду алып келип тургандан кийин бүт бардыгы айтат да, сизден башка жетекчини биз каалабайбыз. Али төрөлө элек жок Кыргызстанда. Ушинтип мактайт да, жана мактай тургандар. Сиз биздин күнүбүзсүз, сиз биздин айыбызсыз. Кааласаңыз, каалабасаңыз биз келерки экинчи мөөнөткө укугу бар да, экинчи мөөнөткө. Перизат, экинчи мөөнөткө укугу барбы? Бар. Аман эсен турат. Былтыр бир шолоңдоп жүрөт эле, Кудай жалгап, жарым жылдан бери сопсу жакшынакай басып атат. Мына дени кардыңыз соо дейт. Сиз өлкөнү укмуштай алып баратасыз. Биздин социал-демократияны жыргатып, куунатып атасыз. Биз сизди кайра коебуз десе. Анда ал айтышы мүмкүн да, мен дейт силерге жарыяладым эле, мен койбойм деп. Мени ушинтип коосуңар деп мени эметип аткандан кийин, анан жанагы көпчүлүк айтып аткандан кийин мен туруштук бере албадым, мен кайра койдум десечи. Ал эми ал бир жолу өкмөт башчыда болгон да. Мен оюмча Кыргызстан жаңы депутаттарга, жаңы жетекчилерге муктаж. Тазасын табыш кыйын, тазарагын тапса болот. Тазарактарын, жаштарын ушул алып келсе, мына карап туруңуз. Сот жөнүндө канча миллиардтаган тонна сөздөр айтылган. Миллиардтаган сын айтылды. Далайларын кармап атат. Оңолдубу? Оңолгон жок. Себеби дегенде ал сынга караганда, ал соттолуп кете турганын билет. Ал коркунучка караганда, жанагы акчанын күчү, акчанын албасты азгырыгы күчтүү болуп кетет экен да. Алар билет да сопсонун бир күнү болсо кармалат.
Ал эми прокуратураңызда эмне болот, бажыда эмне болуп атат, саалыктачы, бул билим берүүдөчү, медицинадачы, бала бакчадан баштап тиги жогорку окуу жайларда. Мен мына 2 ай мурун айттым эле мурунку биздин министрге. Окуй ал кээде мына мен мурдагы жылы операция болдум. Кудай жалгап менден бирөө деле сураган жок. Акча берсең анан операция жасайбыз деп. Ал эми көпчүлүк учурда дегенде акчаны бияка коюп коюңуз, анан операция жасайбыз деп талап кылып атпайбы? Айланайын, ал жашыруун нерсе эмес да, көрдүңүзбү? Демек коррупция деген өзү акыркы бир 20-25 жылдын ичинде шунчалык терең тамырлап кетти. Ал коррупция жок, кичинекей чөйрө жок. Перизат өзүң айткандай айланайын, тиги бала төрөлгөн, бала бакчадан баштап бүт бардыгы эми ушуну жанагындай эң катуу мыйзам менен бир жагы, экинчи жагы бизге кээде ошондой жазышып атат. Бизге бир Манастай жетекчи келсе баарын оңойт эле дейт. Эл ошону эңсеп атат. Элдин арасында бар элдин арасында жадап да бүттү могу шылуундардан. Бирок дагы алар бийликке келе албай жатат. Алардын жолу буулуп калган. Акчасы жок. Кимдер азыр депутат болуп атат? Акчалуулар. Учурда оппозиция алсыз, ошондуктан бийлик алсыз деп келишет да. Анан негизи эле оппозиция күчтүү болуш үчүн эмне кылыш керек? Күчтүү оппозиционерлерди биз кайдан анан кантип таба алабыз? Могу формуланы 2-ге бөлүш керек, Перизат кыз. Оппозиция алсыз, ошон үчүн бийлик алсыз деген ал туура эмес. Тескерисинче 3-4 жылдары 5 жылдын мартына чейин оппозиция деген шунчалык күчөп отурду. Оппозиция азыркы учурда деле ошондой. 10-чы жылга чейин деле ошол өзгөчө 9-чы жылы оппозицияга бул жагынан мурда бизден оолак жүргөндөрдүн бүт бардыгы кошулуп, бирдиктүү бир улуу агым болуп кетти да, бир ашкан ташкан дарыядай болуп кетти да. Оппозиция күчөдү. Бирок дагы эми оппозиция күчөгөндө эле Бакиевдин, Жакиевдин, Акаевдин бийликтери күчөп кетти дейсизби? Өзгөчө алсырады. Бул бир жагы. Ал эми кечеүнкү бүгүнкү оппозициянын алсыздыгы биринчиден 933-жылы жанагы Болотбек деген бабабыз, Иосиф Виссарионович Сталин бир улуу сөздү айтып кеткен экен дейт. Кадрлар барын чечет деп. Кадрлар дегенде эле ал айтып атат, эң мыкты адистер. Саякбайдын сөзү менен айтканда андистер, эң мыкты адистер, эң мыкты таза адамдар чечет. Тарыхты Георгий Валентинович Плехановдун сөзү менен айтканда, тарыхта 2 улуу субъект бар. Эл бар, анан инсандар бар, улуу инсандар бар. Бизге элдин көпчүлүгүндө дагы эле адилеттүүлүк болуп турат, элдин көпчүлүгүндө ыймандуу адамдар толо ушу жакшылыкты каалап турат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биз сөз берүүбүздү аяктайбыз. Биздин студиябыздын мейманы Манастано институтунун жетекчиси Топчубек Турганалиев болду. Топчубек агай, сизге дагы ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Өзүңүздөн келип ачык сөзүңүздү айтып, демократия тууралуу туура нерселерди айтып түшүндүргөндүгүңүз үчүн биз сизге терең ыраазычылык билдирип, мындан аркада ишиңизге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Саламатта калыңыз. Перизат кыз, силер жаңы эле 1 жашка да чыга элек экенсиңер, бирок 1 жашка торолуп калыпсыңар. Бул силердин интернет, телевидениялар, бүтүндөй дүйнөгө тарката турган маалымат каналыңар күндөнгө өсүп өнүп, жанагы сен айткан Кыргызстанга эртең бүрүсү күнү Кудай жалгап демократиянын чындап келишине силер дагы чоң салым кошосуңар деп тилейм.